Күндүн маанилүү жаңылыктар менен тааныштырам. Сиздер менен Акмара Анарбекова, саламатсыздарбы? Дагы бир коррупциялык схема. Ош облусундагы кылмыштуу схеманын бети ачылды. Каржы полициясынын Өзгөн жана Каракулжа район аралык бөлүмү Ош облусунун автомектептери тарабынан салык төлөөдөн качкан кылмыштуу схеманын бетин ачты. Бул тууралуу ишкананын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда, аталган эки райондогу автомектептерден айдоочулук күбөлүк алып, Инфоком сайтына катталган курсанттар жөнүндө маалымат менен мамлекеттик салык кызматы берген маалымат эки башка чыккан. Натыйжада АП ысымдуу менчик автомектептердин бирөөнөн эле мамлекеттик бюджетке 2 миллион сомго жакын зыян келтиргени аныкталды. Бул факт боюнча сотко чейинки тергөө иши жүрүп жатат. Ал эми калган автомектептердин дагы ишмердүүлүгү текшерилүүдө. Мамлекетибиз коррупцияга уланып, укук коргоочулар айласын таппай атканда, мектеп-интернатынын балдары эмнеге уланганы белгисиз болуп жатат. Чүй облусуна караштуу Байтик айылында жайгашкан мектеп-интернаттан 23 бала ууланып ооруканага түштү. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлиги билдирди. Маалыматка караганда, бардык жабырлануучулар тамак аштан ууланып, шаардык балдар клиникалык ооруканасына алып келинген. Балдар 8 жаштан 20 жашка чейинкилер экени айтылууда. Жабырлануучулардын ашказаны тазаланып, медициналык жардам көрсөтүлдү. Ушул тапта окуя боюнча иликтөө башталды. Бизге кандай башкаруу керек? Президенттикпи же парламенттик башкаруу? Баш айланткан баш мыйзам долбоору парламентте каралууда. Жогорку кеңеш 2021 жылдын 10 январында мамлекеттик башкаруунун формасын аныктоо боюнча референдум өткөрүү жөнүндө мыйзам долбоорун биринчи окууда кабыл алды. Парламенттин 9 декабрындагы жыйынында долбоорго депутаттар Өмүрбек Текебаев, Рыскелди Момбеков, Дастан Бекешев жана Наталья Никитенко каршы добуш беришти. Атамекен фракциясынын мүчөсү, партиянын лидери Өмүрбек Текебаев мыйзам долбоорун кабыл алуунун өзү мыйзамсыз деп сындады. Анын айтуусунда, референдум тууралуу мыйзам долбоору тиешелүү жол жоболордон өтүп, коомдук талкууга коюлгандан кийин гана парламентке келип түшүүгө тийиш деди. Мына биз референдумду дайындоо боюнча мыйзамды кабыл алдык. Бул мыйзам өткөн жок, мен санап турдум. Процедураларды бузуу жолу менен кетти. Зордук менен референдумга салып койгон күндө дагы бул мыйзамды кийин референдумдун жыйынтыгын мыйзамсыз деп аткабай койгонго толук негиз бар. Эмне үчүн? Бул мыйзам бюджеттен чыгымдарды талап кылат. 80-чи Конституциянын статьясы боюнча мындай мыйзам өкмөттөн тыянак. Или финанслоо каражатын таап өкмөттүн макулдугу берилгенден кийин гана каралыш керек. Эскерте кетсек, парламенттик же президенттик башкарууну аныкташ үчүн референдум өткөрүү боюнча мыйзам долбоорун Жогорку кеңештин депутаты Акылбек Жапаров иштеп чыккан. Ал долбоорду тиешелүү комитеттин корутундусунан кийин гана сессияга сунушталганын маалымдалган. Бийлик саясат менен алек болуп атканда, коомчулукта улам өрт чыгып, балдар ууланып, айтор тилсиз жөө күч алып жатат. Аксы районуна караштуу Сыны айылындагы номер 26 бала бакчасынан өрт чыккандыгы тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматы билдиришти. Маалыматка караганда, 8 декабрга караган күнү саат 12 чамасында өрт чыккан. Окуя болгон жерге бир өрт өчүрүүчү унаа жөнөтүлгөн. Жалын 784 чарчы метр аянтты күйгүзгөн. Учурда кырсыктын чоо жайы такталууда, жабыркагандар катталган эмес. Эми спорт жаңылыктарынан аял киши калыстык кылган футболдук мелдеш коомчулукта талкууга алынууда. Кече испандыктардын Камп Nou стадионунда эки футболдук тайпа беттешти. Туриндик Ювентус каталондук Барселона клубун 3-0 эсебинде утуп, 2 голду Криштиану Роналду киргизген. Командалар ЮЕФАнын Чемпиондор лигасы мелдешинин тайпалык этабынын 6-турунда кезиккенин Россия спорт тастыктады. Чемпиондор лигасынын футболдук беттешин биринчи жолу аял киши калыстык кылды. Эки команда тең 15 упайдан топтоп мелдештин плей-офф баскычына чыгышты. Өзара беттештеги артыкчылыктан улам Ювентус тайпадан биринчи орунду ээледи. Бүгүнкү күнгө алынган кабарлар мына ушулар болду. Кийинки эфирден амандашканча.